Абу Хурайра радиаллаху анху айтат, 3 киши эсепке тартылбай туруп, түздөн түз бейишке кирет. Биринчи, кийген кийимин жууйун дегени менен алмаштырып кийчү кийими жок киши. Экинчи, очогунда 2 казан кайнабаган киши. Үчүнчү, суусундук бергиле дегенде кайсынысын каалайсың деп суралбаган киши. Айтуга караганда бир кедей Суфьян Сауринин рахимахуллах алейхи жанына барып насаатын уккусы келди. Суфьян ал кишиге: "Кел, эгер бай болсоң сени жаныма жолотмок эмесмин" деди. Жардыларга жакын байлардан оолактап тургандыктан анын бай достору: "Аттең, биз да жарды болсок жакшы болмок" деп кыжаалаттанышчу. Муамил рахимахуллахы айтат, Сауринин жиналышында эң аз көңүл бурулгандар байлар, көп маани берилгендер жардылар болгонун көрдүм. Бир данышман: "Байкуш адам баласы жардылыктан корккончолук, тозоктон да корксо экөөнүн тең кутулмак. Байлыктын артынан чуркаганчалык, бейиштин да артынан түшсө экөөнү тең жетмек. Жүрүш турушунда адамдардан уялганчалык, Алладан да корксо, бул дүйнөдө да акыретте да бактылуу болмок" дептир. Ибн Аббас радиаллаху анху айтат, бирөөнү бай болгону үчүн урмат кылып, жарды болгону үчүн кордогон киши каргышталат.